Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Qadırman jurtum, жалпы эле мусулман журтчулугу Кудай Таалам баарыбызга эң оболу бекем иман, чын ден соолук, эки дүйнөнүн бактылуулугун насип эткен болсун. Мынакей жалпы дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга, алардын ичиндеги Орто Азиядагы мына боордош казак бир туугандарыбызга, Куранга болгон бөлөк урматы менен таанылып келген өзбек журтчулугуна, өзбек элине, ошон үчүнөн Кыргызстанга өзгөчө бейиштин төрүндө өмүр сүрүп жаткан бардык мекендештерибизге, жалпы мусулман коомчулугуна Кудай Таалам эки дүйнө бактын берген болсун. Кудай Таалам өзү асырасын, чубаксатуу зар какшап айтат эле, эч кимге зар кылбасын, кор кылбасын. Бүгүнкү сиздер менен ар бейшембиде өтүлө турган сабактын темасы стресстен арылуунун ыкмалары. Эмне үчүн бул теманы тандадык жана буга токтолдук? Анткени акыркы убакта келген суроолордун көпчүлүгү аял заты баягы бир эсе даттанып, бир эсе жан дүйнөсүндөгү баягындай жан дүйнөлөрүн түйшөлтүп келген оор орчундуу маселени көтөрүп, мына ушул күйөөм жаман сөз айтып талак берген себептен, турмушум ойлогондой болбой калган себептен стресске түшүп калдым, депрессияга батып калдым деп, бул нерсе көп орун алып барып жатат да, баягы кулачын жайыпчы. Негизи маселенин түпкүрүнөн мындай көрөңгөсүнөн казып караганда, чыныгы Кудайга ишенген адам, акырет бар деген адам, эң бир сүйүктүү асылжан акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үммөтмүн деген адамдын жүрөгүндө ушуга окшогон оорулар орун албаш керек эле. Момун адам андай таризде иман келтирген момун адамда стресс, депрессия жана башка нерселер болбош керек эле. Бирок адам экенбиз. Пайгамбарыбыздын жыттуу асыл заманасынан канча алыстап кетип атабыз. Чуулгандуу бир учурда мындай бир фитна деп коет, бузукучулук, арамзаадалык өкүм сүргөн бир заманда болгондугу себептен бул нерселер табигый бир көрүнүш болуп калып атат да. Ошол себептен улам мына стресстен арылуунун ыкмалары бар. Эң оболу стресстен арылуудан алдын адам өзүнүн денесине жаш көңүл буруш керек болот. Оболу денеге көңүл буруу. Ошол адам денесин сымбаттуу, жакшынакай алып жүрүү адамдын ой жүгүртүүсүнө, керек болсо мына адашканда болбойбуз, анын ыйманына, анын кылып жаткан, аткарып жаткан жакшы изги амалдарына дагы туура таасирин бермекчи. Демек, стресстен арылуудан алдын денеге көңүл буруш керек. Денеге көңүл буруу жалпы жонунан 3 нерсеге келип такалган. Жакшылап көңүл буруп, көз жаздымда калтырбай, жүрөккө түйүп, иш жүзөгө ашырсак, демек Кудай Таалам мындай бир берекесин жаадырган болот да. Биринчи нерсе ашыкча салмактан арылуу. Баарыбызга маалым, адам көп санаага батып, санааркап, кыйналып калган учурда, мындай бир стресске берилип, депрессияга батып, мындай бир ойдон арыла албай эле, мындай түйшүк басып калган жагдайда адам кандай жеп, эмне жеп атканын билбей калат да. Ошол себептен улам ашыкча салмак көбөйүп кеткен болот. Демек, ашыкча салмактан арылуубуз керек болот. Эң жок дегенде бир алыска аралыкты басып болсо дагы, таза абада дем алгача мындай бир өзүбүздү кыйнабай басып болсо дагы, мындай бир көнүгүүлөрдү жасап болсо дагы, же күнүмдүк иштерди аткаруу менен айтор бир тер чыгарып, канда циркуляция кылып, канды айлантып, мындай кандын жүрүшүндө толук бир шарт өбөлгө түзүп бере турган болсок, ошол ашыкча салмактан мындай алыстай турган болсок, бул адамды стресстен куткара турган, дененин тең салмактуулугун сактап, чың денелүү кылууга жардам бере турган биринчи ыкма болмокчу. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле негизинде бул жалпы азыркы убакта эркектерге көбүнчө айтылып калды, курсактуу адамдарды жаман көргөн. Мындай жекирген деген сөз. Неге? Курсактуу адамда колдон келсе андан арылуунун айласын кылышыбыз керек, жалпыбыз, баарыбыз. Анткени ал адам мындай бир уйку суроо, нык суроо, бир ибадатка болгон мындай бир тактык, тууралык орун албай калат экен да. Бул биринчи, денеге көңүл буруудагы ашыкча салмактан арылуу. Экинчи маселе спорт менен машыгуу. Спорт менен машыгуу. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң эртең менен алыстан аралыкта чуркайт эле. Чуркаганда мына азыркы чоң жетишкен лаборатория изилдеп атат. Кандай ыкмада чуркайт эле? Жанды кыйнабай, жеңил. Демек, бул мына азыркы илимпоздордун айтуусунда жүрөккө эң жакшы бир канды жеткирип бере турган, адамды кыйнабай турган, ден соолугун алып келе турган эң чоң пайдалуу. Жөө жүрүш сыяктуу болот да, жанын кыйнабай чуркап. Азирет Айшаны өз менен чуркаган аралыктагы сөздөрү, көңүлүн көтөргөндүгү баарыбызга, жалпыбызга маалым. Спорт менен машыгуу. Бирок шариаттын чегинен чыкпаган таризде. Эркек адамдарга ошол багындай башка бирөөнүн бетин уруп, айтор бир денесине залакат жеткирип, өзүнө залакат жете тургандай эмес. Шариаттын чегинде көрсөтүп бере турган арам спорттун түрү менен эмес. Анан эркектерге айтылган сөз эмес, аял затына дагы. Үй шартында мына YouTube баракчасынан жакшылап караса, аялдардын мындай
тулку боюн, денесин жакшырта турган, ийкемдүү кыла турган, мындай бир күйөөсүнө сымбаттуу кыла турган көнүгүүлөр бар. Ошол нерсени аткаруу, үй шартында мүмкүнчүлүк болбосо же башка болсо, атайын айымдар барып машыга турган жерлерге баруу, эркектер аралашып кетпеш керек, шыкалап башка нерселер болбош керек, арам нерселер. Атайын аялдарга да ошо күйөөлөр мүмкүнчүлүк жетип жатса, ошондой шарттуу жерлер болсо, көңүл буруп, аялын да ошондой жерге алып барып койсо, ал ошол нерсе менен, дене көнүгүү менен, машыгуу менен башындагы оор нерселерден арылып, демек күйөөнүн өзүнө эле жакшы деген сөз. Бирок мунун баардыгы шариаттын чегинен чыкпаган таризде гана. Үчүнчү нерсе, акыл деңгээлин өөрчүтүп өстүрүү. Адыр кыска акылдык бир нерсени бир мындай учкул гана карап, дароо бир шашылыш түрдө чечим кабыл алуу, пикирди дамытпоо, өстүрбөө, китеп окубоо, ар дайым жаңыланып турбоо, иманына мээнет кылбоо, булардын баардыгы адамды кыйнап алып келип, мындай бир төпөйүлдүккө, мындай бир караңгычылыкка кириптери кылат дагы, ал адамдын ой чабытын кыскартып коет дагы, стресске малынып калат. Демек, денеге көңүл буруш керек болот. Денеге көңүл буруп, ашыкча салмактан арылуу, спорт менен машыгуу, акыл деңгээлин өөрчүтүү. Адамдын денесинде булчуңдары болгон сыяктуу эле, адамдын акылын дагы булчуңдары бар. Ошо булчуңдарды иштетип, жашоодо иштетип калбасак, демек биздин анда айырмабыз кандай болуп калат инсан катары. Эми бул денеге болгон көнүгүүлөр экен. Негизги стресстен арылуунун 3 негизги кадамы бар. Эң зарыл баскычтар үчөө ошого көңүл бурсак. Биринчиси жашоосун тартипке коюу. Жашоосун чаржайттык менен толтуруу эмес, жашоону ирет менен, тартип менен татынакай тыкан алып кетүү, мына ушул адам баласын стресстен куткарат. Жашоону тартипке коюп, ирети менен алып кетүү жалпы жонун 3 ыкма менен болот. Биринчиси список. Жанагындай тизмелерди тизип алыш керек. Мейли, күнүмдүк жөнөкөй карапайым иш болсо деле, күнүмдүк өзүнүн иши болсо, ошону списоктоп түзүп алыш керек болот, тизмеге батырып. Экинчиси план, иш мерчемдеп, бир күндүк план, бир жумалык план, иш мерчемин, бир жылдык, бир айлык айтор, ар бир адам чоң максатын, кичине максатын ошентип ишке түшүрүп турган болсо, ал адамда сөзсүз ийгилик болот. Убактысын пайдасыз нерседен бошотуп, мына бүгүн аткара турган зарыл ишим бар деп ошол нерсеге сарптайт деген сөз. Үчүнчү, убакытты туура пайдалануунун тартипке, жашоону тартипке койгон дагы бир ыкмасы отчет, эсеп кысап кылуу. Күнүмдүк эсеп кысаптан башташ керек. Кечкисин үй бүлөсү менен отуруп, мына мен бүгүн мындай иштерге жетише алдым, мындай иштерди кыла албай калдым. Апасы айтат, балдар айтат. Ошондой мындай суроо чопкут эсеп кысап деп эле коелучу. Суроо чопкут боло турган болсо адамда өнүгүү болот. А суроо чопкут болбогондон кийин адамдан жоопкерчилик алынып салат, ал адамдын жашоосундагы маанилүүлүк, маңыздуулук жоголуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы, биздин окуп аткан 5 маал намазыбыз, туткан орозобуз, парыз орозобуз, мисалы Рамазан айындагы зекетибиз, мал жандан чыгарып аткан зекетибиз, аткарган чоң ажылык, кичи ажылык умурабыз, булардын баардыгы аныгында, чындыгында тартипке ыктай турган улуу амалдар. Улуу амалдар ошонун бири эми адамдын жашоосун ирет менен, тартип менен күн кечирип жашоого үндөй турган асыл баалуулуктар бар да. Мисалы, намазды сиз ой келде эле окуй бербейсиз да, көңүлүңүзгө жагып калса аткарып таштап кое турган нерсе эмес да. Ар бири өз убактысы, маалы киргенде, жакшынакай эркек адамдар үчүн жамаат менен колдон келсе мечитте, аял кишилер эми өзүнүн үйүндө, бир бөлмөсүндө убакыт киргенде дароо жакшынакай тартиби менен окуйт. Демек, бул өзү бир тартип, муну сактагандык, өзү бир кылдаттык, өзү бир мындай бир туруктуулуктан кабар берет, кайраттуулуктан, сабырдуулуктан кабар берет. Орозо кандай бир тартиби бар? Таң заарда туруп, анан күн кылайып батканча орозосун тутуп, эгер ага чейин билип туруп ачып койсо, жеп койсо, мындай болсо, ошончо тартип, бир эле тартип кылт этип бузулуп калса, орозосу кабыл болбой калышы мүмкүн да, кабыл болбой калышы мүмкүн. Бир күн заар туткан орозосу. Бул орозого тиешелүү. Зекети бардык малдан бериле бербейт, белгилүү бир мерчемдүү даражага жетиш керек. Ажылык маселеси эмне үчүн акыркы орунга коюлду? Анткени алгачкы парз ибадаттарды аткарып, денеси да, акылы да, жан дүйнөсү дагы даяр болуп калганда, ошончолук мындай тыгында, ошончолук кыйын кезеңде тартипти жоготпой, бузбай ибадатты аткаруу бул эң чоң бир жашоону иретке алып келүүгө үндөй турган нерсе. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Bakara suresinin 143. ayetinde bekerinden وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Biz sizlerdi oşonço ümmet koğumçuluktun, jurttun içinen Hazreti Süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetin en jakşı ümmet, en bir berekeli, bereke payızga bakkan, balkıgan, kayrımdуу ümmet kılıp koyduk deydi. Orta joldu. Эмне үчүн кайрымдуу үммөт? Орто жолду бекем кармагандык үчүн. А орто жол качан болот? Адам жашоосун ирет менен, тартип менен алып кеткенде. Кээде өйдөгө чыгып кетпейт, бир катуу бир берилип калган учурда же элең салаң кой аксагы менен жүз болуп эптеп эле ишти аткарбайт, ар дайым ортодон тайбайт.
башка бир куттуу сөзүндө Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи. Бул хадисти имам Тирмизи риваят кылат да Хасан деген даражасын берген. Айтайын дегеним амал кылууга жарайт деген сөз. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, исламды кармангандар көп, бирок адамдын карманган исламындагы эң жакшы жөрөлгү амал пайдасыз нерседен оолак болгону дейт. Пайдасыз нерсени четке кагып, пайдалуу нерсе менен. Бул дегени качан адам пайдалуу нерсе менен алектенет, жашоосу ирет менен тартиптүү өткөндө гана. Демек, психология илиминде, башка илиминде биз стресстен арылуу үчүн жашообузду иретке коюшубуз керек. Бул биринчи нерсе. Экинчи, туура эс алуу. Туура эс алганды билиш керек. Адам эс алат, эс албай койбойт. Ал канчалык темирдей бекем болсо деле адамда алсыздык бар да, дене чарчайт, жүрөк чарчайт, ар бир булчуңдар чарчайт. Адам катары чарчоо, алсыздык болгон себептен адам эс алат, бирок туура эс алууну үйрөнүш керек. Соц тармакта жатып эле жазышып ошого сүңгүп кирип кетсе, адам өзүнө зыян алып келип калышы мүмкүн. Эс алууну туура нык менен, туура ыкма менен болсо, адам стресстен арылат. Биринчи, туура эс алуунун ичине үй бүлө менен сейилдөө кирет. Канча деген адамдар жоро жолдостору менен канча убакыт өткөрөт да үй бүлөсүнө келгенде кабагына каар жаап, зыкымданып, анан баягында үй бүлөсүнө мындай бир жакшы көңүл бура албай калат. Жаш кезде бала бакырага мээрим бере албай калган ата-эне кийин өкүнөт. Өзү ошол чоңойгондо, эрезеге толгондо, эрезеге жеткенде ал балдарынан кайра мээрим ала албай калат. Биринчи кезекте сиз ата-энеңизге көңүл бурушуңуз керек болот. Адал нике элечек жубайыңызга көңүл бурушуңуз керек. Бала бакыраңызга, анан ашса анан жоро жолдошторуңузга. Алардан да кол жууп жалгыз калбаңыз да. Бирок жанагы негизги баалуулуктардан ашкандан кийин үй бүлө менен сейилдөө бул аялыңызга шунчалык бир баалуу белек тартылгандай болосуз. Аял затына көп нерсе керек эмес. Эркектер ойлойт, аял затына акча менен эле камсылып койсом бүттү деп. Анын жан дүйнөсү каякта калды? Демек, аялыңызга көп нерсени айтпай сүйлөбөстөн бир көңүлүн ачып айландырып коюу менен көп нерсенин бөксөсүн толтургандай эле болосуз. Балаңызга кандай бир жакшы маанай тартылып атасыз? Көрдүңүзбү? Экинчи маселе табиятты аралоо. Кур'ан-ы Каримде бекеринен табиятка тиешелүү көп аят сүрөлөр түшкөн эмес да. Шашкы убактысы, тоолорго ант, дарактарга күнгө ант, түнгө ант деп көп келген. Эмне үчүн? Адам баласы Кудайым жараткан табигый нерсени көргөндө, ошол нерсе менен таттуу мамиледе болгондо гана эс ала алат. Жасалма нерседен бир күн барып тажайт. Убактылуу көздү боёгону менен. Табиятты аралоо экен, ошо туура эс алуу ыкмалар бар. Анан үчүнчү, көңүлүнө төп келген жаккан адамдар менен баарлашып, дидарлашуу. Эми көңүлүнө жаккан деп адамдарды бөлүп коюу эмес. Бардыгына бирдей мамиле, бирок ошол адамдардын ичинен дагы жүрөгүнүн түнөгүн тапкан, бир эки сөздөн гана түшүнүшкөн, кадимкидей дидарлаша турган болсо, жан дүйнөсү сергип калган ушундай бир адамдар болот го, туурабы? Ошондой адамдар менен маектешип, ал адамдар менен пикир алмашып, алар менен сүйлөшүү шарият чеги менен эртеден кечке чейин эмес. Күйөөсүнүн оокатын, аялынын оокатын калтырып коюпчу. Ушу өз маалы менен, орду менен, тартип менен ошондой адамдар менен жолугушуп дидарлашуу бул адам баласын стресстен чыгарып, жан дүйнөсүн балкытат деген сөз. Анан туура эс алуунун төртүнчү ыкмасы дагы хоббиси менен алектенүүсү. Адам кайсы нерсеге ишкыбоздугу ашыкча болот, кайсы нерсеге тартып турат, кайсы өнөр кесипке ал адамдын ыгы бар. Ошол нерсени кылса эч качан тажабайт, жан дүйнөсү балкып турат. Ошол хоббиси менен. Хобби дегенде ошол шарияттын чегинде гана, арам нерсе менен эмес. Мисалы, Орто Азия, ошонун ичинде Кыргызстандын ошол кыргыз ата бабаларыбыздын каада салтын алып келсек, аял заты кызына ошол кыз кезинен баштап күйөөгө чыкканга чейин кантип ошол баягындай кийиз маселесин, ошол жердеги мисалы өнөр кесип тикмечилик маселеси, ашпозчулук маселеси, кызга керектүү мындай бир өнөрдү, эртеңки себин, турмушка чыга турган себин өзүнө камдатып көп нерсени үйрөтүп койгон. Эркек адамга да ата-бабалар колунан кармап туруп, бозулган кезинде эле жашоодогу кыйынчылыктарга быштырып жеткизип, жигит катары тарбиялап койгондо, ошол баалуулуктардан куру жалак калып бара жатабыз. Анткени анын баары соц тармактагы нерсе менен толуп калып аткан болуп калып атат. Эгерде өнөр үйрөтсөк, ошондой жакшы нерсе менен алектенсек, Кудайымдын берекеси тиет. Арабтарда макал бар экен, ал кыргыздарда деле, Орто Азияда деле бар мааниси. Ал машгулу ла юшкал дейт. Өзү пайдалуу нерсе менен алектенген адамда бош убакыт жок. Өзү баардык кыйынчылык, жаманаттыктын, мындай бир жаманатпайдын, мындай бир кесепеттердин, бир оор нерселердин баардыгы, мындай бир азгырыктын баардыгы, мындай кумарпоздуктун, жаман арам жолдун баардыгы бекерчиликтен келип чыгат. Мына сөз бар, бекердик адамды азытар, сарсана, кайгы капа мөөнөттөн мурда карытар деген.
Ошол себептен бул нерседен оолак бололу. Кудай Таалам баарыбызга жакшылыгын берсин. Эми үчүнчү кезеги ушул экен. Өзбекстан дейбизби, жалпы жонунан Орто Азияга Кудай Таалам кандай бир түрүлөй бейиштей жерди берип койду. Ошол өзүбүздүн бейиштей жерге аралап, ошонун тазалыгына көңүл буруп, ошол табиятка мындай элес таштап, ой багытыбызды узак кылып, бул эли жерибизге кандай салым коштук экен. Ушул күнүмдүк уракат менен өтүп кетпесек экен, жалпы адамзатка бир жашоосун жеңилдеткен, акыретте сооп боло тургандай иш таштап кетсем деген илгери үмүттө, бул табиятты мындай сейилдеген учурда булдай ойлор жаралат. Табиятка көңүл бура албасак ал болбойт. Үчүнчү маселе, көңүлүнө төп келген жаккан адамдар менен баарлашып дидарлашуу. Эми бирөөнү жаман көрбөө деген сөз жок. Болгон адам болгондо эми кемчиликтер кетет экен. Периште эч ким жок экен да. Ар бир адам көңүлүндө кээ бир адамга капаланып калат экен, башка болуп калат экен. Эми Кудай Таалам ынтымак насип этсин, бирок ошондой болсо дагы колдон келишинче көңүлүнө жаккан, баягындай кээ бир адамдар сүйлөшкөндө эс ала турган адамдар болот го. Ушакташып эмес, жамандап эмес, мындай жакшынакай сөздөр менен, жакшынакай иш-чараларды ниет кылып, ошондой көңүлүнө төп келген адамдар менен шариаттын кызыл чегинен аттап кетпей, бирөөнү ушактап, бирөөнүн ар-намысына, кадыр-баркына шек келтирбестен, жакшынакай бир дидарлашып, мындай жан дүйнөнү эс алдырып, сүйлөшө турган болсо, бул дагы стресстен чыгуунун ошо экинчи эрежеси туура эс алуунун ичине кирет деген сөз. Анан биз эс ала турган убакта смартфондор менен, интернет желеси аркылуу эс ала турган болсок, биз өзүбүздү кыйнап коебуз. Мына Wi-Fi'дын зыяны, ашыкча бул телефонго көп отургандын зыяны, кичинекей балдарга эмес, чоңдордун дагы мээсин уулап коюп атат. Түшүнүктүүбү? Бул экинчи эреже. Ошол дагы туура эс алуунун дагы бир жолу, төртүнчү жолу хоббиси менен алектенүү. Хобби ар бир адамдын бир кызыккан, ар бир нерсеге бир ашыкча бир нерсеге көңүл бура турган, ынта койгон нерсеси бар, туурабы? Ошол хоббиси менен алектениш керек. Бирок шарт, ал хоббиси шариаттын чегинде уруксат берилген бир мындай кызыга турган, ынтасы келе турган нерсе болуш керек. Мисалы, Орто Азияны жалпы этибар кылалы. Кыргыз, казак, өзбек, тажик, жалпы Орто Азияда аял кишиге кандай жакшы өнөр үйрөтүлгөн. Баягындай кийиз токуп, шырма тигип, мындай тикмечилик, бычмачылык, ашпозчулук, булардын баардыгын ошондой бир тарбиялуу, имандуу апаларыбыз келиндерге, кыздарга, балам бияка отур, эртең турмушка чыкканда өзүңдүн себегиңди өзүң даярда, эртең балдарыңа кийим чонтою болсун деп, ушундай бир жакшы өнөргө үйрөтүп койгон. Мына ошол туура хобби. Демек, бош отурган учурда ал туура өнөрү менен өзүнө дагы, бөлөккө дагы, өзгөгө дагы пайда келе турган өнөр. Ал эми аталар, карыялар болсо, жигитти, боз уланды колунан алып, кандай жакшы өнөрлөргө үйрөткөн. Биз азыр кайда калдык андай асыл баалуулуктардан. Ошон үчүн туура хобби менен, туура пайдалуу нерсе менен алектенсе, бул жакшы. Мына арабтарда макал бар. Мунун мааниси кыргыздын деле макалына туура келет. Ал-машхулу ла юшхал дейт. Бир нерсе менен алектенген адамдын бекер нерсеге убактысы чолосу тийбей калат, убактысы калбай калат дейт. Мына бекерсиздиктен чыгат. Мына азыр биздин эсирип аткандыгыбыз, көбүп аткандыгыбыз, кесир сүйлөп аткандыгыбыз, мындай бир тагдырга там бербей туура эмес сөз айтып атканыбыз, сабыр кыла албай аткан, мунун баарын өзөгөн эмне? Бекерчиликтен келип чыгат. Адам бекер болсо, ошол бекерчилик, бекер адам шайтандын тузагына түшкөн, шайтандын артынан ээрчиген адам десек адашпайбыз. Мынакей мына эки сап кылып, бул макалга да тиешелүү сөз болуп калат. Бекерлик адамды азгырар, сарсана кайгы мөөнөттөн мурда карытар дейт. Кайгы жүрөктү жеп отуруп, мөөнөттөн мурда карып, чал болуп, кемпир болуп калат экен. Ал эми бекердик адамды тоздуруп, азгырып коет экен да. Ошон үчүн убактыбызды пайдалуу нерсеге жумшап койсок, ал эң жакшы. Демек, биз айттык, стресстен арылуу үчүн денеге көңүл буруш керек. Анан негизги 3 баскыч. Биринчиси адам жашоосун тартипке коюу керек. Экинчиси адам туура эс алыш керек. Астында айткан нерселер. Үчүнчүсү болсо, бул негатив, туура эмес ойлордон арылуу. Үчүнчүнү айтыштан алдын экинчи туура эс алуу. Исламда кандай каралган? Исламда караңыз, шунчалык маани берилген, адам болгондойун адамдык алсыздыкты этибарга алып туруп, Кудай Таалам өзү ушундай бир шариатты уруксат кылып берген, ар бир адамдын сүйлөгөн сөзүнө эсеп-кысап бар. Бирок үй бүлөсү менен дидарлашып сүйлөшкөн сөзүнө эсеп-кысап жок. Бул хадистерде келет. Шариаттан чектен чыгып кетпей жакшы сүйлөшсө, ал сөздөргө эсеп-кысап жок. Көрдүңүзбү? Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз дагы айтат, жүрөктөрдү колдон келишинче мөөнөт менен эс алдырып тургула, жүрөккө күч келип калса, ал сокур болуп калат да адамды жакшылыкка түртпөй калат дейт. Анан Кур'ан-ы Каримде деле табиятка арналган көп
баягындай сүрөлөр, Куран аяттары түштү эмеспи? Мына шашкы убактысына, күндү карагыла, түндү карагыла деген сыяктуу. Муну эмне үчүн айтып атат? Адам ошол нерсени карап эс алып, күч топтоп, энергиясын топтоп, кайра жаратуучу Кудай Таалага, жалпы коомчулукка түз пайдага жумшай тургандай болуп. Үчүнчү акыркы эреже стресстен арылуу үчүн негатив туура эмес ойлордон арылуу керек. Адам мына моул жерин, мээсин тазаламайынча, көкүрөгүнүн жардылыгын бай кылмайынча, туура ой кылмайынча ал адам өнүкпөйт. Өзүн кыйнаган рак илдетине, рак оорусуна чалдыгып калат. Негатив туура эмес ойлордон арылуу бул кандай оорулар болушу мүмкүн? Васваса деп коет арабча. Васваса деген туура эмес шек күмөн да, туура эмес ой, мындай азгырык ойлор келе берет. Дегени минтиш керек болот. Муну туура жолдон тайдырыш керек болот. Экинчи шек күмөн, туура эмес шек күмөн. Үчүнчү анан ушактоо. Адамдарды. Буларды кантип жеңебиз? Васваса туура эмес баягындай келген азгырма ойлорду биз зикир кылуу. Эртең менен кечинде зикир менен жеңиш керек болот. Жүрөктө зикир болсо, шайтан ал жүрөккө кире албайт. Түшүнүктүүбү? Анан дааратчан жүрүү. Ар дайым колдон келсе даарат менен татынакай таза жүргөн болсок, биздин жан дүйнөбүзгө шайтан баягындай өзүнүн укуругун салып алдай албайт деген сөз. Шек күмөндөн кантип арылабыз? Куранды көп окуу менен. Ал эми ушак мындай жаман сөздөрдөнчү, ушактоо жамандоодон. Ошондой адамдар келсе эскертиш керек. Ушактабайлы, күнөөгө батпайлы. Ушактоо тирүү адамдын этин жегенде күнөө болот деп эскертип, анан күн сайын кечимде үй таалим деген бар. Үй таалим деген ошол үй бүлөсүн чогултуп отуруп, жанагындай эсеп кысап жакшы нерселер суроо чопкут кылгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадистери кыргыз тилинде, өзбек, казак тилинде которулуп калды. Арабчага күч жетпес, ошону үй бүлөсү менен отуруп, күнүгө кезек менен куттуу сөздөрүн, тарбиялуу сөздөрүн айтып отурса, ошону менен жанагы жүрөктөгү жаман нерселер арылат деген сөз. Кудай Таалам коомчулукту жаман стресстен арылып, мындай бир жакшы маанайда өмүр өткөрүүнү, баарыбызга өмүр кечирүүнү Кудай Таалам насип этсин.